Кыргызстанда майыптыгы бар адамдарга карата кандай негизги дискриминациянын формалары колдонулат? Мени көбүнчө сурашат да, эмнеге укук коргоочу болдуң депчи. Эмне кантип болуп калды? Мен өзүм кантип болуп калганымды деле билбей калдым. Өзүмдүн укугумду коргоп жүрүп эле башка бирөөнүн укугун да коргоп калдым деп. Дискриминация үйүнөн башталат да. Ушул жакындар кандай чагым болушат? Туугандар, жакындар алар билбей эле, атайын кылбай эле дискриминацияны кылышат да. Азыр баары социалдык медианы колдонушат, анан аяктан эмнелерди байкай аласыз? Мисалы, ошол эле кандай сөздөрдү колдонушат дискриминация кылып? Коомчулукта майыптуулугу бар адамдарга мындай же байкуш деп коет, же өтө эле карман катары карашат да. Бул мындай из крайности в крайность, орусча айтканда. Бул майыптуулук деген сабак негизи тиги бала бакчадан башталыш керек деп ойлойм да. Мектепке барып биз дагы ушу майыптуулук жөнүндө айтып берчүбүз. Ушул эл аралык тажрыйбалардан кандай үлгүлөрдү алсак болот? Баг сезимди өзгөртүп, дискриминацияны жоготуш үчүн. Бизге айоо керек эмес, бизге колдоо керек деп айтам да. Чоң курактагы кишини тарбия ала албайсың да. Уже кеч болуп калды. Ошон үчүн азыр биз толук өзгөртүүлөрдү кылайлы десек, анда ушул кичинекей балдардан башташ керекпиз. Саламатсыздарбы көрөрмандар жана угармандар, сиз Медиа Элек подкастынын кезектеги көрсөтүүсүн көрүп баштадыңыз. Бул жолу биз медиа сабаттуулуктагы майыптыгы бар адамдарга карата дискриминациялар боюнча сүйлөшөбүз. Бүгүнкү подкасттын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Депутат Дастан Бекешев жана укук коргоочу Жарыктык коомдук фондунун төрайымы Гүлзар Дүйшөнова. Кутман күнүңүздөр менен чоң рахмат. Вактыңыздарды бөлүп биз менен маек курганга макул болгонуңуздарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан алгач эле ушул сиздердин оюңуздарча Кыргызстанда майыптыгы бар адамдарга карата кандай негизги дискриминациянын формалары колдонулат? Бизде Кыргызстанда сиз билгендердей эле майыптуулук адамдар жылдан жылга саны өсүүдө. Анан баягы конвенция ратификация болгону менен деле дискриминация, стереотиптер али күнгө чейин түп тамырына чейин жоюла элек. Азыр деле дискриминацияга учураган майыптуулук адамдар аябай көп. Анан мен баягы укук коргоочу болгондуктан мага көп кайрылышат. Мисалдар аябай көп. Азыр айтып бериш керек болсо. Мисалы үчүн бир убакта мен өзүм администратор болуп иштедим равенство коомдук бирикмесинде. Анан ошол кезде биз кыска мөөнөттүү окутуулар болду, курсулар, баягы бетти жасалгалоо, тырмакты жасалгалоо боюнча. Анан кыздар ал курстарды бүткөндөн кийин жумушка орношобуз деп жумуш издей башташты. Бир кызыбыз Роза Бигалиева деген кызыбыз, ал дагы майыптуулугу бар, коляскада отурат. Анан дагы бир кызыбыз баягы гемодиализ боюнча майыптуулугу бар кыз Жылдыз деген. Экөө жумуш издеп башташат. Анан жумушка ар кайсы жумуштарга барса, баягы майыптуулугуңар бар экен, силер кыла аласыңарбы, кыла албайсыңарбы деп анан кийин аларды албай башташат. Баягы майыптуулугуна басым жасап. Анан кийин мага кайрылышат, эмне кылабыз, биз эми жумуш иштейин десек, бизди албай атышат деп. Анан мен баягы активдүү социалдык тармактарды колдонуучу болгондон кийин Facebookка жаздым. Ушундай биздин кыздарга ушундай иш орундары керек болуп атат деп. Анан бизде белгилүү кыймыл бар. Укук коргоочу Бир Дүйнө деген, Бир Дүйнө Кыргызстан. Анан ошол жактан Лира деген жазып калды. Бизде бир помещение бар, ошол помещенияны бөлүп берели деп. Анан ошол жака иштеп, анан баягы справкалар чогултуп баштаганда, анан санэпидстанциядан кагаз алыш керек болду иштегенге. Анан баягы Лира барса, анан Роза барса, Роза Бигалиева деп айтып атпаймынбы? Алар барса айтыптыр, ошо силер иштей аласыңар, бул оруңар жугуштуу эмеспи депчи. Бул билбестик да, мисалы үчүн. Кантип бул приобретенный майыптуулук, баягы кийин болгон майыптуулук жугуштуу болсун. Ошентип атып справканы бербей, анан кийин Лира мага чалып атпайбы? Аябай ал өзү оор басыруктуу, сабырдуу айым да өзү. Анан аябай жиним келди дейт. Эмнеге ушундай кылып атышат, кантип ушундай болсун деп. Анан ал деле Лира Бир Дүйнө биз менен көп жылдан бери иштешип жүрөт, бирок баягы тыкыз жакындан биздин көйгөйлөрдү билген эмес да. Анан билип алып аябай возмущаться этип мага баягы чалып алып, анан мен айтып атам, бул бир эле көйгөйдүн четин эле билип атасыңар дедим. Мени көбүнчө сурашат да, эмнеге укук коргоочу болдуң депчи. Эмне кантип болуп калды? Мен өзүм кантип болуп калганымды деле билбей калдым. Өзүмдүн укугумду коргоп жүрүп эле башка бирөөнүн укугун да коргоп калдым депчи.
Анан жакынкы арада дагы бизге баягы жаш кыздар, бизде ошо равенстводо окуп кеткен кыздар, мен мурда равенстводон учуп чыккандарбыз баарыбыз тең. Ошол жакта иштеп жүргөндө дагы кыздарды окутканбыз, ал кыздар дагы жаш кыздар. 22-23 жашында коомго чыккан кыздар. Анан кийин концертке барышат, белгилүү бир россиялык бир ырчынын концерти болгон экен, филармониядагы, ошо спорт сарайында, ошону эстей албай атам азыр, бирок ушул бир эмеде болгондо. Анан аяка барып астыңкы рядтар бар, астыңкы катарлар нулевой деп коет. Ал жакта отургучтар болбойт, ошол жака анан кийин 2-3 отуруп калыптыр. Анан ошо укук коргоо органдарынын эле кызматкерлери ошолор келип, силер бияка эмнеге отуруп алдыңар, баарын жаап салдыңар депчи. Анан үчөө экен, үчөө коляскада отурган экен. Анан кийин жылып койбойсуңарбы? Ал эмнеге отуруп атасыңар биякта? Же үйдөн эле ушу концертти көрүп албайсыңар? Бияка эмнеге келдиңер? Элди да убара калып, бизди да убара болуп депчи. Өзүңөр да убара болуп деп ушунча аябай. Ал жерде бир эле кыз айткан жок. Ушунча басымдылоо кабылган, дискриминация кабылган ал жерде 3 кыз айтып берди да багачы. Анан ошондой окуялар көп эле болот. Коомчулуктан болот дискриминация. Анан көбүнчө экономикалык дискриминация кабыл болушат. Мисалы үчүн азыр билими бар болсо да, иш тажрыйбасы бар болсо да, ошо ишке орношо албай, же баягы өткөндө бир кыздар менен сүйлөшсөм айтып атат, биздин билимибиз болуп туруп, тажрыйбабыз болуп туруп, жумушка баралы десек, собеседование киргенде эле сиз деген майыптуулугуңуз бар экен, айтып келбейт белеңиз деп, анан кийин чалабыз деп коюп чалбай койгондор деле көп болот деп. Андан тышкары үй бүлөлүк деле дискриминацияга кабыл болгондор аябай көп да. Биз баягы шаардын четинде болуп, шаардын ичинде болуп, борбордо болуп, борборго жакын болгон үчүн мындай көйгөйлөргө азыраак кабылабыз, анткени биз өзүбүздүн укугубузду билебиз го, баягы активист катары. А бирок тээ алыскы региондордо көп эле майыптуулугу бар адамдар, билими жок майыптуулугу бар адамдар көп, өз укуктарын билбеген майыптуулугу бар адамдар. Ошол ата энесине, бир туугандарына көз каранды болуп, өз укугун билбеген майыптуулугу бар адамдар дагы дискриминация. Өтө туура айтып атасыз да, негизи дискриминация үйүнөн башталат да. Ушул жакындар Туугандар, жакындар алар билбей эле, атайын кылбай эле дискриминацияны кылышат да. Балам байкуш эчтеке кыла албайт экен деп, байкуш деп эле аны үйдө каматып отургузушат да. Же ал билимди ала албай жүрөт, же өзүнүн мисалы даже тамакты нормально жеп албайт, же самообслуживание кыла албайт да. Ушундай проблема бар. Ошон үчүн мен толук эле кошулам. Анын үйүнөн чыккандан кийин коомчулукта дискриминация кылышы мүмкүн. Мамлекеттик деңгээлде дискриминация, мисалы ошол билим берүү системадагы бар. Мисалы 1-класска барайм десе, ПМПК деген атайын ушундай өтөт да. Бул акыл эси кандай, кайсы мектепке бара алат же бара албай, окуп алабы же окуп албайт деп бир эле киши аны аныктап коет да. Мисалы, жок, бул оказывается окуп албайт экен, биз аны мындай акыл эси жок балдар менен окутабыз деп ошого киргизет да. Мына ошол жерде дискриминация. Анан туура айтасыз, мына ошол эле коомдук транспорт, мына ошол инфраструктура жоктугунан бул дагы дискриминация да. Бул мүмкүн атайын эмес, бирок билимсиздиктен ушундай болуп атат да. Сиз айткандай, ошо биз башка адамдар алардын көйгөйлөрүн жакындан билбей, көйгөй дегенде балким ошо кандай өзгөчө муктаждыктарын эске албай, мисалы билбей эле бир дискриминацияга кабыл калышы мүмкүн, бирок үй бүлөсү кылган бул аларды аяп, тескерисинче аларга жакшы кылам деп атып, анан кылып алган нерсе экен да, бул аларды обочолонто берип, ушул жерден эле сурагым келип, азыр социалдык медиада бул кандайча орун алып жатат, анан социалдык медиада кандай бул абал? Сиз өзүңүз да эле айтып атпайсызбы, TikToктун активдүү колдонуучусу катары, негизи эле мындай социалдык медиада азыр баары социалдык медианы колдонушат, анан аяктан эмнелерди байкай аласыз, мисалы ошол эле кандай сөздөрдү колдонушат дискриминация кылып? Көбүнчө баягы азыр майыптар деп айткан туура эмес. Конвенцияда бул майыптуулугу бар адамдар деп айтылат. Бирок аны деле биз күнөөлөй албайбыз, анткени ал деле баягы жеткириш керек ал маалыматты деле. Маалыматтын аздыгынан көбүнчөсү билбейт, көбүнчөсү ага деле басым жасап баягы эметип көрбөйт да. Анан биз могу айтып атпайбызбы,
мен кече күнү эле ушундай болдум депчи, баягы медиадагы журналисттер бул эң биринчи биздин көйгөйдү жеткирүүчү түзмө түз баягы булактар да, каражаттар. Анан көбүнчөсү эле ошо сабаттуулугу азыраак деп ойлойм да. Мисалы үчүн жана кайра эле айтып кетейин, ошо Роза Бегалиева деп салон азыр ачып өзү иштетип атат. Өзү баягы жумуш таппагандыктан анан өзү эметип. Анан ошол да мага көп айтат да, мен мындай ал кичинекей салон иштетет, аренда алып иштетет. Өзү деле көп нерсеге муктаж да. Бирок журналисттер келип тартканда аны баягы герой, каарман бир геройдой кылып көрсөтүшөт да. Анан, конечно, башкаларга мотивация болот, бул шыктандыруу башка адамдарга. Бирок өзүмө келгенде бул айрама тескерисине тийип атат дейт да. Анткени чалып алып менен акча сурашат дейт. Акча сурашат дейт, жумуш орундарын сурашат дейт. Анан мен айтайын дегеним, ошол журналисттер аябай бул көйгөйдү бир мындай золотая середина болуш керек да. Баягы бир четинен аябай кээ бирлер байкуш кылып салышат, ушундай деп, бирөө болсо герой кылып салышат. Ошонун ортосуна алып көрсөтүш керек да. Көйгөйүн көрсөтүш керек, анча-мынча муктаждыгын айтыш керек. Ошол эле учурда элге шыктандыруу болуш үчүн жакшы жактарын да көрсөтүш керек деп ойлойм. Ошол золотая середина деп коебу ошонусун. Ошондой. Коомчулукта эки мындай жагы бар да. Коомчулукта майыптуулугу бар адамдарга мындай же байкуш деп коет, же өтө эле карман катары карашат да. Бул мындай из крайности в крайность орусча айтканда. Анан ошонусу өтө жаман да. Мисалы комментарийлерди окусаң, же бул байкуш, конечно, бул кыла албайт экен, же тескерисинче жөн эле жөнөкөй иштерди кылса дагы, мына карабайсыңарбы, бул өтө мындай карман турбайбы, мындай силер жөн эле отурасыңар, бул мына үйдөн чыгып эле бирдеме кылып атат. Так, албетте бул негизи бир жагынан мотивацияны башкаларга берет, бирок вот эже айткандай өзүнө адамга кандай бул терс таасирин берип атат да. Бирок азыр бир эле журналисттер гана контентти даярдабай, баардык адамдар да социалдык медиа бар болгон үчүн алар да колдонуп атышпайбы? Анан сиздин байкооңуз боюнча ошо кандай сөздөрдү колдонуп, ушул майыптыгы бар адамдарга карата мындай жүрөккөй жарандардын, колдонуучулардын кандай дискриминациясын байкай аласыз? Бул комментарийлерди мен окуганда мындай катуу сөздөрдү угасың. Бул сокур, эми албетте сокур болсо эмнеге албетте ушуна катачылыкты кетирет да деп ушундай жазышат. Же бул чолок деп коет да. Мындай өтө жаман сөздөр менен айтып да. Калека деп ушундай сөздөр бар да. Ошон үчүн эми коомчулукту дагы биз тарбиялаш керекпиз да. Айтыш керекпиз, бул туура эмес сөздөр. Мүмкүн алар атайын эмес. Действительно мындай мен сурасам атайын эмес, алар ойлошкон, бул нормально мындай жакшы эле сөз деп ушундай ойлошот экен. Демек, ушундай орой сөздөр бар, Орой сөздөр бар. Негизи эл өкүлү катары ошо сизден сурагым келип атат. Кыргызстанда майыптыгы бар жарандардын укуктарын коргоо боюнча мындай кандай мыйзамдар же программалар бар? Бизде иштеп аткан 2008-жылдан баштап мүмкүнчүлүгү, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары жана кепилдиктерди жөнүндө мыйзам бар. Эми азыр мен бир топ депутаттар менен жаңыдан мыйзам долбоорду биз жазып чыктык. Бул майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө. Биз ошол мыйзамдан кээ бир нормаларды алып, ошол мыйзам долбоорго көчүрүп атабыз. Анан дагы жаңы нормаларды кошуп атабыз. Мисалы ошол эле технический каражаттар боюнча берилиш керек деп жазып атабыз. Себеби ушул жылдан баштап мен Минфин менен сүйлөшүп, 25-жылдан баштап мисалы ошол эле техникалык каражаттар берилип баштайт, бирок 50 миллион сом бөлүнгөн. Азыр биз чогуу эмгек министерство менен сүйлөшүп атабыз, ойлоп атабыз, кантип ошол 50 миллион сом менен колдонобуз. Себеби бул аз. Бирок башташ керек да, бир эме кадамдарды кылыш керекпиз. Ошондо биз мисалы техникалык каражаттарды алсак, уже кошсо болот. Жана башка ишылып ушундай нормалар биз киргиздик. Ошол эле реестр, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын реестри болуш керек. Мисалы тубаса майып болуп калса, же мисалы ДТП түштү, ошол
майыптуулууну алгандан кийин ал сразу реестрге кирет. Бул реестр сөзсүз керек мамлекеттик органдарга, себеби ошол эле билим берүү системасы, саламаттык сактоо министерствосы, анан соц тармактагы министерстволор алар уже мындай пландаштырат да, канча бизге каражат керек, кайсы китептер бул балага керек, же чоң кишиге мисалы кандай жумуш орунду биз таба алабыз деп ушундай хотя бы план түзгөнгө уже мындай шарт курулат да. Вот ушундай нормаларды биз киргизип атабыз. Анан тышкары бул мыйзам долбоорунан тышкары чынында мына салык кодекске бир топ эле өзгөртүүлөр киргизилди. Мен мисалы ошол подоходный налогтон 5%га биз түшүрдүк. Страхование соцфондко төлөмдөрдү дагы түшүрдүк. Бул атайын биз кылдык, себеби дайыма бизге ишкерлер келип, биз кантип ошол квотага үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген жаранды ала алабыз. Бизде и так эле расходдор көп деп ушуну айтышат да. Биз аларга мотивацияны түздүк. Эми алар ошону сактап алса, квотаны. Азыр квота мисалы мындай 25тен жогорураак киши иштесе, бир жумушчу орун майыптыгы бар адамдан болуш керек да. Эми биз азыр аларга милдет коебуз ушундай. Мына бизде чогулуш болот март айында буюрса. Ошол жерде бизнес форумда мен катуураак ошол боюнча айтам. Биз мына силерге печеньени бердик, эми бирөө аткарбаса ошону камчылайбыз аны. Ушундай айтабыз да. Негизи ушундай мыйзамдардын иштөөсүндө кандай көйгөйлөр болот? Эң негизгиси проблема каражаттан даже эмес. Мен бир нерсени түшүндүм. Эң чоң проблема бул компетенция да. Билимсиздик же билими мындай билимдин деңгээли өтө төмөн да. Бул мамлекеттик кызматта иштегендердики. Себеби алар толук биздин проблеманы билбей, бирок алар ошол эле токтомдорду жазат, алар ошол эле проблемаларды негизи чечиш керек. Өзүлөр ушул проблеманы билбейт экен да. Мен кечээ эле мына азыр айтпай эле коеюн, бирок специалисттер менен ушундай министерстводо сүйлөшсөм, таптакыр билбейт экен, таптакыр. Хотя ушул кишилер алар как раз именно биздин тармакты караган кишилер да. Өзүлөр билбейт экен. Менден да бул жөнөкөй нерсени сурайт да, чалып менден жөнөкөй нерсени сураганда мен өтө таң калам да. Демек бул ошолордун муктаждыктарын билбейт же кайсыл тармакта мындай өзгөчө мындай билбегени одоно көрүнүп аткан? Жок, ошол эле мисалы психикалык диагноздор боюнча билбейт экен. Анан булар иштей алабы, иштей албайбы деп ошону билбейт экен. Ошо алардын жүрүм-турумун корректировканы кантип кылыш керегин аны билбейт экен. Иш кылып чынында мамлекеттик кызматта иштеген кишилер менен иштеш керек да. Аларды окутуш керек. Же кетирип жаңыдан башка кишилерди алыш керек. Дастан Далабаевич туура айтат. Азыр көбүнчө мисалы жумушка кирейин десең дагы бул шарттар ал өзүнчө шарттардын жоктугу. Бирок ошол жакта иштеген кызматкерлер дагы ушул майыптуу адам менен кандай иштешти да билбейт да. Ошолорду окутуш керек. Анан жанагы айтып атпайбызбы, ничего о нас без нас деп. Ал ничего о нас без нас деген бүт тармактарда колдонуш керек. Анан мына равенство коомдук бирикмесинин да төрайымы Гүлмира Кантиновна азыр көп жактарга, госоргандарга, жанагы мамлекеттик органдарга ошо барып майыптуулук жөнүндө түшүнүк сабактарын өтүп келет да. Ошондойлор көбүрөөк болуш керек деп ойлойм да. Анткени бизде бир убак ошондой болгон, мектептерге барып бул майыптуулук деген сабак негизи тиги бала бакчадан башталыш керек деп ойлойм да. Мектепке барып биз дагы ошо майыптуулук жөнүндө айтып берчүбүз. Анда мындай 3 өкүл барчыбыз да. Бирөө көз азиз адам Искандер Султаналиев деген, мен анан кийин баягы ДЦП, детский церебральный паралич. Биз барып сабак берип, анан кийин баягы коляскага отуруп, анан көздөрүн буп байлап, ошентип түшүндүрүп берчүбүз, аябай балдарга жакчы да. Ошондой сабактар мисалы үчүн мектептен жандуу жолугуштулар. Мен кичине кошумча кыла кетсем, чынында азыр өтө билимдүү болуш керек да. Мисалы бизде жасалма интеллект деген бар азыр. Ал дагы бир топ эле жардам берет да. Мисалы мен өтө специалист эмесмин.
ар бир тармакты мен да билбейм. Мисалы психикалык жактан оорулар боюнча мен жакшы билбейм да. Мен психиатрический мындай факультетти билген жокмун. Менде психиатриялык ушундай билим жок менде. Бирок мен ошол билбеген нерсени мен кирип эле ошол керек болсо Gemini же ChatGPT'ге кирип эле ошол жактан окуп алам да. Толук эле бул нерсени кантип кылса болот, суроолорду берип эле мен өзүм мына уже анан уже билип баштайм да. Мен ошон үчүн таң калып атам да, бизде тилекке каршы ошол специалисттер дагы эле ошол менен даже колдонушпайт да. Биз акырындап ошо коомдогу дискриминацияны азайтыш үчүн кандай жумуштар аткарылыш керек деген суроого да жетип атат окшойбуз. Сиз айткандай, демек бул бала бакча, мектептерден баштап алардын маалымдуулугун жогорулаткан жанагыдай жандуу жолугушуулар дагы кандай сунуштарды ойлойсуз? Азайтыш үчүн дискриминацияны азайтыш үчүн бул көбүнчө бул дискриминациянын себеби эмнеден чыгып келатат? Биринчиден бул майыптуулар адамдардын самооценкасы өтө төмөн болот да. Өздөрүн өздөрү баалабайт. Ар бир кыргызстандык жаран мисалы үчүн бул кайсы нерсеге укугу бар, ал биз андай укукка ээ эмеспиз деп ойлошот да. Анан биз да ошондой укукка ээбиз, ошондой биз билим алууга, иш жумуш орундарына орношууга, иштешүүгө кадимки жарандар катары эметебиз деген самооценкасы низкий да, ошону өстүрүш керек. Анан билим бериш керек, маалымат таратуу керек. Көбүнчөсү эмнеден чыгып келет? Ошо өздөрүнүн укуктарын билбейт, билими аз, маалыматтын жеткиликтүүлүгүнүн жоктугунан ушундай дискриминацияга кабыл болуп атышат да. Менимче бала бакчадан башташ керек. Бала бакчадан керек болсо ошол балдарга айтып бериш керек, мына ушундай балдар бар. И даже керек болсо милдеттүү түрүндө ушундай аралаштырып аларды. Керек болсо ошол эле майыптыгы бар баланы жөнөкөй балдар менен окутуш керек. Инклюзиялык ушундай шарттарды түзүп эле аны кылса болот. Ошондо жөнөкөй мындай ден соолугу бар бала, ал уже бала бакчадан баштап ал уже билип калат. Ушундай балдар бар турбайбы? Алар мисалы көз эс ошол бала болсо алардыкы Брайль Араби деген бар турбайбы деп ошону билип калат. Мен мисалы өзүм Америкада болгондо где-то 2 жума болуп калдым, канча 6 жыл мурун. Ошол жерде мага кичинекей кыз айтып берип атпайбы? Силердики Брайль Араби деген бар. Мен таң калдым. Сен каяктан билесиң? Биз мектепте биз менен ушундай бала окуйт дейт. Кантип окуйт деп сурасам, ой жөнөкөй эле, эч ким аны байкуш дебейт вообще. Өзү жүрөт, өзү окуйт, биз менен ойнойт дейт. Биз кадимкиден ал менен ойнойбуз, жардам беребиз дейт. Чогуу эле аралашып мындай жүрөбүз дейт. Анан менимче бизде дагы ошону кылыш керекпиз да. Башталышында туура конфликттер болушу мүмкүн. Ата-энелер мындай каршы болушу мүмкүн. Өзү мугалимдер каршы болушу мүмкүн. Бирок менимче ушундай биз проектти кылсак, милдеттүү түрүндө 3-5 жылдан кийин уже өзгөрүүлөр болот да. Бул жерде ошол аларды аралаштырыш үчүн баардык мындай коомдук аң сезимди өзгөртүш керек болгон бир муктаждык келип атпайбы? Сиздердин оюңарча ошо коомдук аң сезимди өзгөртүш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуңар? Мен өзүм ошону ойлонуп көрдүм. 2008 жылдан бери активист болуп келем да. Анан 2008 жылдан берки азыркы учурга чейинки убакытты артка кылчайып карасам, ошол кезден бери баягы лёд тронулся деп коет, ошондон бери кичине адамдын аң сезими өзгөрүп келатат да. Анын себеби эмнеде? Анткени биз деген өзүбүз баягы майыптуулар адамдар өздөрү активдүү болуш керек. Баягы Дастан Талабаевич айткандай, бала бакчадан баштап аралашып жүрсө, адам жанында жүргөн адамдар, ошол эле мугалимдер, ошол эле ата-энелер өздөрү көнүп калышат. Алар деле бизге окшогон эле адамдар экен, бир кичине өзгөчөлүгү бар экен деп башка уже көнө башташат да. Ал үчүн көбүнчө майыптуулар адамдар коомго аралашыш керек, социалдаштырыш керек алардычы. Ошондо анан өзгөрө баштайт. Мисалы азыркы мурункуга караганда азыр мисалы биз менен эсептешет. Бизден мисалы кетип баратсаң дагы ага жерге пандус салыш керек экен. Могу экен. Анткени деген айтып атпаймынбы, биз өзүбүз активист катары баарын жеткизип, соцсеттен айтабызбы, көйгөйлөрдү мындай айтабызбы, коомго көбүрөөк чыккан үчүн ошондой өзгөрүүлөр болуп атат деп ойлойм да. Мектептерге, бала бакчага инклюзияны киргизиш керек.
каалайсыңбы каалабайсыңбы ошондо анан балдардын элдин коомдун аң сезими өзгөрө баштайт, стереотиптер жоюла баштайт. Бизде андай стереотиптер ошондой да. Мен деле азыркы күнгө чейин базарга барып калсам, мага бир жерге туруп калсам эле кайрылса да койбой башташат. Анткени мен ушундай мисалдар көп. Бир четинен мен эми баягы активист болуп коомго көнүп калган үчүн мен эчтекеге көңүл бурбойм да. Биринчи учурда баягы жаңы травма алып, анан кийин базарга чыккан ушуну берсе отуруп алып ыйлачымын ызаланып, мен сурап атам силерден депчи. Азыр күлүп, баягы жылмайып, юмор катары колдонуп атасың. Бирок ошол стереотиптердин баары деле азыркы күнгө чейин бардыгын. Анан элдерден сурай берем, мен мындай адамдар деле анализ кылса болот эле депчи. Мен мындай жакшынакай эле кийинип эле турам, кайрчыдай деле көрүнбөйм. Просто өткөндө базарга барып бир эле мисал тамаша катып. Мамамдарды күтүп аткам, эме менен келишмек алар. Баягы айылдан келишпек, мен мисалы Аламедин базарында турам, анан эчтеке мен баягы көнүп турмун, аябай коомдо аралашып жүрүп эчтеке көңүл бурбайм да. Анан бир жерге турдум, эки жакта ошо эмени карап атам, качан тиги маршрутка келет деп, жол эле карап атам, күтүп атам, жарым саат, бир саат болду. Анан өтүп баратып бирөө мага 20 сом берди. Жок, мага 20 сом кереги жок десем, карап эметип коет. Анан эмнеге берип атат десем, көрсө ошо кайрчылардын катарына туруп алып турам мен. Анан кийин ошо мага бир анда тигиге берип коеюн деп коет. Анан мен карап анан ошону түшүнөм, ар жакка жылып атпаймынбы. Ал күнү ошондой болду да. Бир жакка турсам, бирөө банан берет, бирөө алма берет. Ошол бул да, ушул күнгө чейин баягы адамдарда баары бир баягы майып адамдар, кайрчы, баягы садага бериш керек деген баягы медициналык көз караш бар да, медициналык подход, социалдык подходко жете элекпиз да. Эми бизде мындай үлгү берген майыптыгы бар адамдар дагы тилекке каршы аз болуп атат да. Бирок алар бар. Просто аларды же көрсөтпөйт, же көрсөтсө дагы бир жолу эле көрсөтөт. Мисалы, ишкерлер бар, туурабы? Ишкерлер бар, журналисттер бар, фермерлер бар, ушул спортсмендер бар, адвокаттар бар. Кайсы тармакты биз албасак, чынында мындай майыптыгы бар жарандар ушул тармакта иштеп аткан биз таба алабыз. Аз, бирок аз. Туура, ошол жактан биз ушундай кишилерди көп көрсөтсөк, менимче акырындан стереотип дагы бузулуп баштайт. Мына мисалы, уже көз ажиз жарандарга кичине мындай уже башкача уже мындай взгляд болуп атат да, көз карашы башкача болуп атат. Себеби алар айтышат, силерде Бекешев иштеп атат го мына. Ал иштеп атат, сен дагы иштеп аласың деп, мен уже бир топ эле жолу ушундай уктум. Мага таксисттер айтышат, мен отургандачы, айтып беришет да, мен мына кече эле бир кишини алып баргам, ал өзү иштебейт, базарга баян менен баратканда мен айттым, сен дагы мындай иштеп аласың да деп, мына силердин депутат иштеп атат го деп ушуну айттым дейт. Мына өзүлөр мында таксисттер, парикмахерлер, алар уже ошону көрүп, менимче алардын ою кичине өзгөрүлүп атат. Баягы биз коомго аралашып көбүрөөк чыкканда ошол пайдасы ошондой да. Элдер өздөрү көрүп эле, бул мындай кыла алса, тиги деле ушундай кыла алат экен деп. Бүгүнкү дагы мына азыр сиз алып барып аткан азыр передача дагы бул дагы бир салым кошот деп ойлойм. Ошол мисалы билбей эле алар сиздерге жардам берем деп, же мындай өзүнүн комкордугун көрсөткүсү келип ушундай кылып атышпайбы? Ушул жерден эмне билиш керек? Башка адамдар негизи эле ошо коомдук аң сезим үчүн мындай үлгүдөн башка кандай пикирлерди айтат элеңиздер? Мен башында айтып кеттим го, эрежелери бар депчи. Мисалы үчүн ар бир баягы майыптуулук болгону менен ар бир категорияга бөлүнгөндөн кийин ар биринин өзүнчө мукташтыгы бар. Мисалы үчүн Дастан Далабаевичтин өзүнчө мукташтыгы бар, меники өзүнчө мукташтыгы бар. Анан кээ бирлер болсо баягы жардам берем деген жакшы ниет менен, наоборот, жана орустар айтканда медвежья услуга алып коет да. Мисалы көз ажиз адамдар бияка өтөмсө колунан делдектеп жетип башка жака да алып барып коюшат. Мен деле ошондой болот. Кээ бир кезде баягы жакшы ниет менен жакшы жеткизем деген боюнча мен дегенче эле алдактап эле эметип аркы көчөгө же бер жака өткөзүп коюшат жолдун. Анан тура бересиң, кайра бияка өтүш керек деп. Анан ошол эрежелерди да окутуш керек. Ошондой маалыматтарды таратыш керек. Мындай эрежелер бар деп. Бирок ошону сонун болот эле бала бакчадан баштаса, туурабы? Бир методика менен, анан мектептерде, университеттерде, окуу жайлары ичинде ушуну кылыш керекпиз да.
Чоң курактагы уже кишилерди, по-моему, уже тарбия уже кеч болуп калды го. Мен дагы кошумчалай кетейин дегем. Мисалы үчүн илгери бизде советтик доордо окуганда бизде класстык сааттар болчу, ошондой класстык сааттарга майыптуулук деген да бир чоң класстарга болобу же кичинеге ушундай 1 сааттык бир ушундай кошуп турса дагы жакшы болмок болуш керек деп ойлойм. Ушул эл аралык тажрыйбалардан кандай үлгүлөрдү алсак болот? Баң сезимди өзгөртүп, дискриминацияны жоготуш үчүн. Жок, алар ушул инклюзиядан баштаган. Алар именно мен айткандай эле ушундай түшүнөбү эле, түшүнбөйбү, каршы болобу, каршы болбойбу ушул алар кичинекей балдарды, мындай майыптыгы бар балдарды, мындай жөнөкөй балдар менен окутуп, тарбиялап, анан мектепке алып барышы. Ушул менен алар баштаган да. Албетте аларды дагы активисттер болчу, активисттер дагы ушул маселелерди сотко берип, бир топ эле там дискриминация кылып атасыңар деп ошону айтып, алар ошо азыр өнүккөн мамлекет деп ушуна аталып атышат да. Биз эл аралык тажрыйбаны алсак, менимче ошол эле инклюзиялык жактан башташ керекпиз. Мен ойлойм, эми башка тармакта дагы албетте кылса болот, бирок уже чоң курактагы кишини тарбия ала албайсың да. Уже кеч болуп калды. Ошон үчүн азыр биз толук өзгөртүүлөрдү кылалы десек, анда ошол кичинекей балдардан башташ керекпиз. Биз жогоруда социалдык медиага токтолуп калбадыкпы? Ушул жерден азыр ар бир жарандар колдонуп атат, көбүрөөк пайдаланышат. Анан социалдык медиада өзүн кантип алып жүрүш керек, жанакыдай мындай туура эмес маалыматтарды кантип биргеш керек, кандай бир критикалык ой жүгүртүү керек, ошолор боюнча айтып берсеңиз. Майыптыгы бар адамдарга карата мындай дискриминация орун албаш үчүн. Биринчиден майыптар деп айтпаш керек. Азыр майыптуулугу бар адамдар деп, жарандар деп айтылат. Конвенцияда термин уже орнотулган. Ошентип айтса болот. Анан кийин айтып атпайбы, ар бир адамдын эми бардыгын эле мынтип мындай кыл, тигиндей кыл деп айта албайсың. Коомчулукту дагычы. Бирок мындай бизде көбүнчө бизде кыргыз жарандарынын анализдери жок да, самоанализ. Мындай самоанализ менен анализ кылганды билишпейт. Баягы кандай маалымат жетти, ошондой эле кабыл ала беришет да. Анан баягы майыптуулугу бар адамдарга карата кандай деп айтсам, мындай аяр мамиле кылган менен, бирок эме кылбаш керек да, жана байкушка кылат го. Байкушка кылган мамиленин эң эме. Мен айтам да, бизге аябоо керек эмес, бизге колдоо керек деп айтам да. Ошондой болсо деп. Сизде? Эми соц тармактарда болсо, эми азыр билесиз го, көбүнчө ошол контентти кандай карайт? Көбүнчө же мушташты карайт, же тамашаны карайт, же ырларды көрөт, ушул. Биз ошол менен дагы колдонуш керекпиз. Мисалы, самоирония деген бар. Ошол аркылуу дагы көрсөтсө болот. Мына бул киши ушундай эле силердей эле жөнөкөй киши. Же ошол эле спорт жактан көрсөтсө болот. Бизде дайыма эле олимпиаданы көрсөтүшөт, паралимпиада деген бар. Ошол жерде дагы бир топ эле кызыктуу нерселер бар, аны просто көрсөтүш керек. Соц тармактар менен колдонуш керек. Ошол аркылуу менимче мындай медиа сабаттуулукту даже кылса болот да, жүргүзсө болот да. Колдонуучуларга бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Ушул жерден айтып койсоңуз болот. Колдонуучулар критикалык ой жүгүртүүнү кантип аларга кеңеш айтат элеңиз? Жана айтып калбады, анализ жок бизде депчи, ошо критикалык ой жүгүртүү кандай болуш? Эми бул жөнөкөй маселе эмес да. Мисалы, биз азыр только майыптуулук боюнча сүйлөшүп атабыз да. Так, негизи эң жалпысынан киши өзү жаран ушул көп окуш керек. Мындай любознательный болуш керек, ар тармакты хотя бы кичине окуш керек. Мындай биз жөн эле азыр кеңештерди бере берсек, алар все равно кабыл албайт да. Ким көп окуса, ал уже кичине критикалык ой жүгүртүүсү анын болот да. Окубаса, таптакыр бүт баарын, мисалы, ошол эле мамлекеттик телеканалдарга ишене берсе, же мошенниктерге ишене берсе, ал албетте критикалык ушундай ой жүгүртүүсү болбойт аныкы.
суроолорду көп бериш керек. Бир даже уялбаш керек. Мисалы бирдемени түшүнбөсө сураш керек. Бул кандай, бул эмне? Себеби өтө билимдүү киши болсо дагы, бирок ал бүт баарын билбейт дейм. Уялбаш керек, сураш керек. Ошондон менимче мындай критикалык ой жүгүртүүсү пайда болот. Чоң рахмат сиздерге убактыңыздарды бөлүп, өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздар, жакшы баалуу пикирлериңер менен бөлүшкөнүңүздөргө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрман жана угарман, сиз Медиа элек подкастынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз майыптыгы бар адамдарга карата дискриминация тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн биздин подкасттын меймандары депутат Дастан Бекешев жана укук коргоочу Жарыктык коомдук фондунун төрайымы Гүлзар Дүйшенова болду. Подкастты мен Айгерим Куатбекова алып бардым. Кийинки подкастта жолугушканча саламатта туруңуз.